Феруза Ишбай кызы филология жана маданият аралык коммуникация институтунун 4-курсунун студенти. Студенттердин арасында билимге умтулуусу, талыкпаган эмгеги, өжөрлүгү менен айырмаланат. Феруза убактысын үнөмдөп текке кетирбегени аракет кылат. Ал окуудан тышкары билимин өркүндөтүү максатында жеке менчик мектепте ыктыярчы болуп иштейт. Негизи азыр 4-курс болгонубузга байланыштуу сабактарыбыз эртелеп бүтөт да. Эрте бүткөндөн кийин бул жакта ассистент мугалим болобуз. Ассистент мугалим болуп баардык ишке каралашып жүрөм. Андан кийин саат 5-те жумушум бүткөндөн кийин йогага барам. Анан ал жактан чыгып үйгө барып онлайн сабагымды өтүп, анан бир күндүк күнүмдү жыйынтыктайм да. Анан мындан башка регламенттин арасында бир нерсе кошууга болбой калат. Текстти экөөңүздөр талдашыңыздар керек. Бүгүнкү текст башок тушасы маленькая мышонка деген. Феруза тез окуу боюнча 4 жылдан бери билим берип келет. Ал анын хоббиси. Ал шартка байланыштуу учурда окуунун онлайн форматына өттү. Тез окууга 11-класс бүткөндө баштаганмын. Кызыгып, өзүм окуп жүргөн болчумун. Анан 11-класс бүткөндөн кийин бир жаңы бир ишти кармап аягына чыгаргым келди. Кызыгып. Андан кийин каникулда иштеп жүрдүм, онлайн кылып жүрдүм. Андан кийин ошол 4 жылдан бери тез окуу боюнча, шаар окуу боюнча сабак берип келем. Лидер НКД учебный центрде сабак бердик. Анан бул жерде деле. Анан көбүнчө онлайн сабак беребиз. Онлайнда негизи мага ыңгайлуураак үйдө планшетти ачып эле сабак өткөнгө. Минутасына салып окуп көрдүңүздөрбү? Минутасына салып окуйм, өзүм деле окуйм, балдарымы деле окутам. Өзүмө дагы балдарыма дагы минутала окутканды адат кылып алганбыз. Мен өзүм минутасына 1,5 минут окуйм. 1,5 минут? Башта канча окуучу элеңиз? Мурун мен бул курста окуганга чейин деле окучумун, бирок мындай окулонуп койчумун деп атпайм, бирок силерге аябай өзүмө дагы аябай күлкүлүү 1 минутасында мен ашып барса 120 сөз окуп койчумун. Биринчи мына картаны сызабыз, мына картаны. Феруза студенттик курак бул жашоодон өз ордун издөө, анын маңызын табуу деп эсептейт. Негизгиси өмүр бою жолдош болуучу билимге ээ болуу. Өзүн өнүктүрүү учур талабы. Ушул принципти карманып, издөнүүнүн үстүндө жүргөн Феруза студент достор бош убактысын текке кетирбестен туура пайдаланса дейт. Болочоктогу студенттерге убактыңыздарды эч качан текке кетирбеңиздер, пайдалуу өткөрүңүздөр. Ар бир минутаны убактыңызды эсептеп жүргөн жакшыраак болот. Анан азыр эмне кылып атасыз, келечекте эмне кыласыз жана буга чейин эмне кылдыңыз, ошону анализдей жүрүңүз. Жашооңузду маңыздуу жашаганга аракет кылыңыз. Ар бир күнүңүз маанилүү болсун. Мусулмандын бир күнү менен бир күнү окшош болсо, анда бул мусулман болбой калат дейт. Ишбай кызы Феруза, Ош мамлекеттик университети. Ийгиликтүү студент 2024-жылы президенттик стипендиянын ээси болду. Феруза окуудагы жетишкендиги, илимий изилдөөлөрү, коомдук, маданий иштердеги активдүүлүгү менен студенттерге үлгү болуп келет.